Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы туугандар? Бүгүнкү чыгарылыш бир өзгөчө атты туугандар, тартип көрсөтүп берели. Анда туугандар биз менен чогуу болуп, бул атты байкап, атка маани берип, аттын кандай экенин комментарийге жазып, туугандар, баштайбыз биз. Бүгүн 30 март 2021 жыл. Өзгөчө Кайманаттагы чоң атты сиздерге тартып көрсөтүп берүү үчүн Кара Суу району Кызыл Кыштак айылына келип отурабыз. Бул жер Оштон алыс эмес жерде жайгашкан. Мынакей туугандар, Чабандес Дастан деген жигит мурдагы жакшы аттарды чыгарып келген Дастандын жанына келип калдык. Кандай Дастан? Жакшы? Иштер болуп атабы? Көптөн бери чыкпай койдуң. Улак чапмай. Улак чапмай. Тарбия кылуучу кол бошо кой. Бүгүнкү чыгарылышта бир чоң ат чыгарып атасың. Бул аттын кайманаты башкача экен. Эмне деген кайманат эле? Кайманаты грейдер. Грейдер. Эмне үчүн грейдер? Грейдер болгон себебин айтчы. Бул келаси өтө жакшы. Келаси күчтүүбү? Келаси кесет топту. Любой топко ишеништүү. Любой топко бар салып көрсө болот. Каалаган жыйында чапса болот. Каалаган жыйынга бар салып көрсө болот. Аттын жашы кандай бул? Жашы 3 асыга толду мына жазга. Грейдердин. Грейдер. 3 асыга толду. 6 жашка толуп турган да? Жашы боюнча туугандар, 6 жашта. 65 плюс. 1.65. Таз эмес. 70ке жетеби жетпейби? 70ке жетпей алат. 65тен жогору болушу мүмкүн. 67 экен да? Мынакей достор, 65 плюс сантиметр туугандар. Кели жооуш, адамга жооуш. Бул ат аяктан келген, качантан бери Кыргызстанда чабуулап атат. Бул бир Бишкекке барып келген. Бишкекке барып келди. Колмогул өтүп кайра бияка келген. Же өзү российский жылкыбы? Россиядан келген. Россиядан келген. Россиянын бая жеңилинен да бул. Бирок чуркаштар аябай жеңил экен, а? Жеңил, бас жол жоргосу ham бар кичине. Жол жоргосу дагы бар. Улакка чаап алып, сорундарды алган эмеспи? Өтө чоң кандай сорундарга алган эмес, мындай майраак сорундарга. Топту кескенин өзүң мындай жооп бересиң да? Жооп бересиң. Чаап көргөнсүңбү? Чаап көргөм. Тоогуна мен жооп берем. Тоогуна жооп бересиң. Үйүрү барбы жокпу? Үйүргө биз койбодук, только улакка чаап жүрдүк. Улакка эле чаап алган, а? Кыскасы топту кесиши күчтүү. Тоо ким алса да рахмат айтат Кудайга. Ошон үчүн грейдер экен да? Сүрөт, только сүрүп нарак өтүп кетет. Сүрүп тешип кетет. Ошон грейдер койгон. Мынакей достор, грейдер. Бул да аз эле жейт. 4 кг жеп атат. 4 кг. Бул өтө семиз эле, тартылды да кыйда. Мындан да семиз беле? Мындан да толгон эле. Быйыл чабылдыбы, чабылбадыбы? Быйыл чабылды. Чабылды. Кыйналып чабылбады, бирок анчамча чабып аттык да. Көп кыйналбады. Бунун чабылган эмес. Келаси күчтүү ат, келаси жакшы. Бунун породасы кандай болду экен, а? Породасын точно биз да билбейбиз. Ошо полтияж, Орлов, Арлаш болушу мүмкүн, а? Аргын да. Аргын. Тез да бул. Бирок тездиги тез экен. Азыр туугандар, тездигин дагы көрөбүз. Андыга чейин биз аттын мындай толук маалыматын алып сиздерге сурап берели. Аттын ден соолугу кандай, Дастан? Ден соолугу таптаза, Кудай кааласа. Ден соолугу таптаза. Ден соолугу таза, 4 буту таза. 4 казыктары таза. Ишиги жок. Ошо бир такасы түшүп калган окшойт, а? Такасы түшүп калды, анчамча ташылып калды азыр. Бүгүн түшүп калды бая, минип келат. Мынакей достор. Аттын жооштугу жоошпу? Өтө жоош. Жаш бала да карай, жаш бала да мине берет. Оозу жумшак. Оозу жумшак. Такканда отурат орунда. Тиштебейт, теппейт. Теппейт. Тишинен көрсөтүп койлу. Көрсөтүп койчу. Көрсөтүп коюп, өзүңүн баякында немесин секирип минип койчу элең, ошолорду. Мынакей достор. 3 аксый. 3 аксый. Алдында. Болду. Түшүнүктүү. Такага жоош. Азыр достор баасын айтабыз. Ушул жагы түшүп калыптыр да? Аркасы деле ошондой. Бул чоң ат, аябай. Өзү чоң болгону менен туугандар. Өзүм жалгыз көтөрүп, өзүм жалгыз калгам тукан. Жоош экен, а? Жоош. Грейдердин ден соолугу жакшы кыскасы. Жеп ичинде мына өзү эле көрүнүп турат, а? Жеши. Мына жакшы жеши да. Караңыздар туугандар, грейдер жаккан болсо. 74 ошондой да? Сеники 1.74. Ооба. Ошондо мына. 70ке барбаса керек. Ушу 1.65тен жогору экен да? Ат 74 да өзү. Ат негизи базар жок жоон экен, а? Жоон жолпат. Жоон жолпат экен. Аз бир чаппайлы анда, а? Кана бир чаап койчу. Караңыздар туугандар. Атты бир аттын ылдамдыгын, жеңилдигин. Бул чоң болгону менен жеңилдигин караңыздар туугандар. Аттын жеңилдигин бир сыйра сынайлы. Сиздер дагы баа берсеңиздер болот.
Мынакей туғандар, аттың жеңілдігін бір сыра көріп қойылы. Чуркашы қандай? Мынакей достар, қайра. Бұл чоң атты чауып сіздерге көрсетөлі. Ат қандай екен комментарий жазып кетсеңіздер болады туғандар. Эми бұл аттың главный жері бұл басы. Басы қандай екен бір сұрап қойылы. Дастан, басын қанша деп атасың? Басын $10.000 деп атасың, кемі олады бұда қаласы. $10.000 кемі бар. Өзі мынада жақсы балаларға келді бе? Келді. Келді бе? 6,5-на 7-гече бағылышты. Бағылышты. Ресанттар келішті. Берілбеді, а? Берген жоқ. Мынакей достар көрдіңіздер. Мынакей туғандар, $10.000-ға бұл аттың басы қойылды. Bir sıra айландырып, мынандай бұрылыштарын, павроттарын сіздерге тартып көрсетөлі туғандар. Егерде ат жабып қалған болса, мен алдыда номерлерді қойып өтем. Ошол номер арқылы грейдер деген қайманаттағы улақтың аты. Үйірі, біз қойған емеспіз дейді туғандар. Үйірі дағы болушы мүмкін. Үйірге қойып, қолын ала тұрғандағы жуан ат екен достар. Атқа болған өзіңіздердің ойыңыздарды комментарийге жазыңыздар туғандар. Мынакей туғандар, атқа толық маалыматты Муз ТВ каналы, менің атым Замир, бергенге әрекет қылып туғандар, сіздерге көрсеттік. Егерде ат жаққан болса, сіздерден класс деген белгіні күтөбүз. Аттың жеңілдігіне, аттың ықшамдығына, шамдағайлығына қандай баа бересіз, аны біз менен чогуу билиңиздер туғандар, жазыңыздар. Ошентип туғандар, бүгүнкү чыгарылыш соңуна чыкмакчы, саламатта калыңыздар. Келерки көрсөтүүгө чейин көрүшкөнчө, аманчылыкта, тынччылыкта жолугушалы, көрүшкөнчө.